Мен туған күніме не yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Аспет алып бересиз. 5 жаштагы Тунуктун апасы менен баарлаштык. Чоң атактуу жылдыздар бул трендти тартат деп эч ойлогон эмеспиз. Кызым, чоңойгондо ким болосуң? Доктор менен популярный. Чындап эле ага самокат алып берген видеону жарыялады. Мен туған күніме не yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Аспет алып бересиз. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Аспет алып бересиз. Эки самокат алып бересиз. Дал ушул тренд болуп жаткан үнгө видео тарткандардын саны күндөн күнгө өсүп жаткан учуру бир гана Кыргызстанда эмес, коңшу Казакстанда дагы, Өзбекстанда дагы бул үндү пайдаланып видео тарткандардын саны арбыды. Соло ТВ каналы бул сөздү айткан 5 жаштагы Тунуктун апасы менен баарлаштык. Негизи видео кандай тартылган, аны кимге жөнөткөн, биз билбеген дагы Тунуктун кандай өнөрлөрү бар, ал тууралуу апасы буларды айтып берди. Саламатсыздарбы достор? Менин атым Эрим, жолдошумдун аты Тилек. Биз Ош шаарынан болобуз. Эки баланын ата-энеси. Көпчүлүк бизди Тунук кызым аркылуу таанып калышты. Кыскача маалымат берип кетсем, март айында бул видеону мен өз баракчама жүктөгөнмүн. Чоң атасынан велосипед, самокат сураганы аябай күлкүлүү, жагымдуу болгон үчүн өзүмө мындай эстелик катары эле киргизгем. Ошол убакта эле биз 700 миңден ашык просмотр алганбыз. Андан кийин дагы бир нече видео жүктөдүм. Алардан дагы жакшы эле просмотр алганбыз. Ошол бойдон май айында казакстандык диджей Бакытжан биздин видеону көчүрүп, өзүнүн ремикс жасаптыр. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Ошондон улам бул видеобуз бүткүл интернетке тарап, трендке айланды. Ошондон кийин эле бизди көп адамдар таанып, колдоп, кубанычыбызга күбө болушту. Аябай көп подписчиктер мага жазылды. Биз үчүн бул окуя мындай абдан күтүүсүз болду. Бирок аябай кубандык. Бул видеону кантип тартылып калган боюнча айтып кетсем, туулган күнүнө бир жума калган убакытта бизден кечке эле сурай берди. Эмне алып бересиз? Ата, сиз кандай подарок алып бересиз? Апа, сиз кандай подарок алып бересиз деп. Анан чоң атам кандай подарок алып берет деген суроолор болду. Анан мен телефонду берип эле чоң атаңдан кандай подарок алгың келсе, өзүң сура деп телефонду карматып коюп эле чыгып кеткенмин. Анан толтура видео жөнөтүп коюптур. Ошондон улам эле кийин көрүп, анан баракчама киргизгенди туура көрдүм. Атактуу адамдар тартып жаткан боюнча биз аябай кубандык. Мен особенно күйөөм мындай скромный адам да. Видеого тартылгандан дагы мындай тартынып турат. Анан мени дагы кой олугуп кетпе деп турду. Азыр деле айтып турат, олугуп кетпе, кийин эми тренд деген бул бир жарк этет, анан кийин бүтүп калат. Анан сен шагың сынып калбасын деп мен состояниемди ойлоп, анан ошентип мени кичине кармап турат азыркыга чейин. Ошол. Бирок чынын айтканда мынчалык көп эл тартып калат ушул трендти, же ушунчалык чоң атактуу жылдыздар бул трендти тартат деп эч ойлогон эмеспиз. Аябай сүйүндүм мен чынын айтканда. Бул эми менин кызымдын голосун Казакстан элинин баары практически таанып калды да. Анан кайсы бир жылы менин кызымды мындай көргөн же уккан адамдар болсо, бул жанагы Тунук Оштон болот деген сөз деле мындай жүрөктү жылыта турган сөз да. Буга чейин кызым видео тартып алектенген эмес. Биз кызыма телефон бербеген аракет кылабыз. Көбүнчө эле телевизорду көрөт. Ошого анча мынча эле мындай
атасын чакырганда, атасынан бир нерсе сураганда голосовой жөнөтөт болчу, анан кружочки жөнөтөт. Бир жолу кружочкини жөнөтүштү үйрөнүп алып, анан только кружочки жөнөтө турган болду. Чоң атасына жөнөтөт болчу, анан көбүнчөсү тайнесине жөнөткөн видеолорубуз бар. Киргизгенмин, жүктөгөнмүн. Орозо маалында жөнөткөнбүз. Кызымдын мүнөзү жөнүндө айтып кетсем, негизи тунук көчөгө чыкканда же элдин жанында мындай тартынчаак эле болуп турат. Бирок үйгө киргенде мындай башкача жактары пайда болот. Үйдө өзүнө эркин алып жүргөн үчүн аябай шайыр, анан тынбай сүйлөп турат, анан күлкүсү да үйдү прям жаңыртып турат да. Ал биздин үй бүлөбүздө эң кичинекей мүчө. Ошого өзүн мындай эркин, анан эрке сезет. Айрыкча ушу жолдошумдун үй бүлөсүндө кыз болбогондуктан дагы бир кыз болгон үчүн биздин үй бүлөдө мындай өзгөчө бир сүйүүгө, анан вниманияга ээ болуп турат да. Ошону сезген үчүн дагы мындай өзүн аябай эркин сезет да. Бирок канчалык мындай шустрая болгону менен, бирок ошончолук өжөрлүгү да бар. Ал бир нерсени каалабаса кылбайт. Эч кандай кыйкырык, коркутуу же мындай урам деп айтсаңыз деле мындай коркуп деле калбайт да. Кылбайм дедиби, кылбайт. Бирок ошол эле убакта өзү каалаган нерсени биз кылбай калсак, эми бир чоң нерсеге айланат. Ошону биз кылмайбызча артыбыздан калбайт. Дагы бир моментке күлгүм келет. Биз, допустим, муну жаз, муну кыл десең, жок, мен кылгым келбей эле деп аны спокойно эле айтып коет. Анан биз деле деп эле кала беребиз да. Мындай претензия да кое албай калабыз да, потому что ошол сөздү настолько мындай спокойно айтып коет. Значит, так надо деген бойдон эле калып кетебиз. Ошондой мүнөздөр бар. Аябай уйкучу, эртең менен тургузуш тунукту мындай бир кыйынчылык жаратат да. Анан ошондой эле тунук мындай жиркенчек, өтө жиркенчек. Бирөө ичкен кружкада ичпейт эч качан. Бирөө жеген ложкада да жебейт. Анан курт кумурскалардан аябай коркот. Даже эң кичинекей кумурскадан да коркуп турат. Чымын учуп кетип аткан болсо качып барат да. Вот ошондой мүнөздөрү бар. Кызым, чоңойгондо ким болосуң? Доктор менен популярный. Бул үнү менен тамашалуу видеону казакстандык белгилүү ырчылар Майрамбек Беспаев менен Абдижапар Алкожа дагы тарткан. Көп өтпөй дал ушул видеодо тартылган ырчы Абдижапар Алкожанын туулган күнү болуп, казакстандык ырчы Майрамбек Беспаев чындап эле ага самокат алып берген видеону жарыялады. Электронный самокат. Экто самокат алып бересиз. Электронный самокат.